Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги Кулунду унаа жолу өткөрмө бекети бир тараптуу жабылды. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Чек ара кызматынын маалыматына караганда аталган көзөмөл өткөрмө бекетинен тышкары башка өткөрмө жайлары адаттагыдай эле иштеп жатат. Тажик тарап бир тараптуу негизде Кулунду унаа жолу көзөмөл өткөрүү жайында Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандарын өткөрүүнү убактылуу токтотту. Бирок бул чектөө башка өлкөлөрдүн жарандарына тиешелүү эмес деп билдирди чек ара кызматы. Белгилей кетсек, эки өлкөнүн мамлекеттик чек ара тилкесинде 5 өткөрмө жай жайгашкан. Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан чатактан жаракат алган 10 адам аскердик транспорттук учак менен Бишкекке жөнөтүлдү. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы маалымдады. Аларга Бишкектеги медициналык мекемелерде керектүү жардам көрсөтүлөт. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жарат алган жарандар зарылдыгына жараша Бишкек шаарындагы ооруканаларга алып келине тургандыгын белгилеген. Эскерте кетсек, кечээ күнү Кыргыз-Тажик чек арасында болгон ок атышуудан 13 адам ар кандай жаракат алган. Алардын ичинен 10 адам Бишкек шаарына дарыланууга жөнөтүлдү. Ноокат районунда 4 мал уурдаган 2 милиция кызматкери кармалды. Бул туурасында Ош облустук прокуратурасы билдирди. Ошол жылдын 15-сентябрында Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүнүн тургундары райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылып, 11-сентябрга караган түнү аталган айыл өкмөткө караштуу эгин талаасында аркандалган 2 уй, 2 торпок белгисиз адамдар тарабынан уурдалгандыгын билдиришкен. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган кылмышка шектүү катары Көкжар айыл өкмөтүнүн Жийде айылынын тургуну жана Баткен облусунун Кызыл Кыяш шаарынын 19 жаштагы тургуну кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилген. Кармалган 2 жаран тең Кызыл Кыяш шаардык күзөт бөлүмүнүн аракеттеги милиционерлери болуп эсептелинет. Манас бажысынын кызматкерлери Манас эл аралык аэропортунан жалпы баасы 500 000 АКШ долларына барабар, салмагы 11 килограмм болгон кызыл кордун табыгый ташын алып чыгып бара жаткан жеринен Кыргызстандын жаранын кармады. Баалуу ташты ташып бара жаткан адам аны бажы декларациясынан өткөргөн эмес. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, материал экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка өткөрүлүп берилди. Талас облусунда өтүп жаткан көчмөндөр оюндарына жалпысынан 150 ыктыярчы тартылган. Бул туурасында Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди. Көчмөндөр оюндарына 150 ыктыярчы тартылып, алардын 110-у Манас Ордо тарыхый комплексиндеги маданий иш-чараларга бөлүнгөн. Калган 40 ыктыярчы Газпром ден соолукту чыңдоо комплексинде жардам көрсөтүүдө. Улуттук көчмөндөр оюндарына ыктыярчыларды тандоодо чет тилин билүүсүнө, уюмдарда иштөө тажрыйбасына жана ири спорттук иш-чарасын уюштуруу жөндөмү каралган. Белгилей кетсек, оюндун ыктыярчылары 4 күндүк окуудан өткөн.